Мандуу geçingizler menen Telegram жана Instagram. Бүгүн Telegramda жана Instagramda эки жакта болот бул эфир. Кайсы жак ыңгайлуу болсо кошулсаңыздар болот. Бүгүн биз сиздер менен практикумдун 3-чү күнүндөгү разборлорду жасайбыз. Кошулуп баштаңыздар. Келиңиздер биринчи байланышты текшерип алалы. Мен кандай кылып жатам? Жакшы кылып жаткан болсом, плюс белгилерин коюп кетиңиздер. Плюс белгилерин коюңуздар. Эгерде жакшы кылып жаткан болсом, ал эми Telegram колуңуздарды көтөрүп койсоңуздар болот. Сонун угулуп жатат дейт. Да, сон плюс. Хорошо, рахмат. Минус дейт, угулбай жаткандар да бар окшойт, арабызда. Плюс. Көпчүлүгү плюс коюп атышат. Эгерде сиздерге угулбай жаткан болсо, анда Instagramдан чыгып кайра кирсеңиздер болот. Угулбай жатса көбүнчө Instagram интернет жакшы болбогондо угулбайт. Келиңиздер, анда бүгүн биз сиздер менен практикумдун 3-чү күнүн уланталы да. Давайте дароо практикага өтөлү, убакытты текке кетирбейли. Болушунча комментарийге сурооңуздарды жаза бериңиздер жана разбор деп жазыңыздар. Дароо мен сиздерди түз эфирге чакырып, бүгүн көбүрөөк разбор жасайлы. Разбор деп жазыңыздар. Жана разбордун алдында мен сиздерге дагы эскертип айтып кетейин. Разборго чыккандан кийин, эгерде мен сиздердин бойлуңуздарды тапкан болсом, анда мени өчүрүп кой, мени кыркып кой деген сураныштар кабыл алынбайт. Анткени бул эфирлер сакталат, кээде YouTube'ка дагы жүктөлөт. Эгерде макул десеңиздер, анда бул жака чыксаңыздар болот. Разбор деп жазсаңыздар болот. Эгерде жок, мен элдин алдына чыкпайм, мен уялам дей турган болсоңуздар, анда разбор деп жазып кереги жок. Анда жөн гана сурооңуздарды берсеңиздер болот, мен сиздерге сурооңуздарга жооп берем. Разбор деп жазыңыздар. Тамара Батаева. Давайте Тамара. Тамара Батаева, түз эфирге келиңиз. Разбор деп жазыңыздар, айымдар, жаңы кошулган айымдар жана мырзалар. Тамара Батаева макул эмес экен, отклонила дейт. Анда түз эфирге чыкканга макул болгон айымдардын арасынан Гүлнара 2114 деген айым бар экен. Гүлнара айым, чыгыңыз. Кантип чоң акчага чыкса болот? Мен швея иштедим, 15 киши 30-40 кылып иштетким келет, корком дейт. Да, вот именно көрдүңүзбү, сиз өзүңүз суроо берип атасыз, бирок кайра эле өзүңүздүн сурооңузга өзүңүз жооп берип атасыз. 15 адам иштеткен, 15 адамды иштеткен адам 30-40 адамды деле иштете алат. Просто сиздин коркууларыңыз сизге ошондо сиз почти 2-3 эсе көбөйтүп атпайсызбы да? Өзүңүзгө именно чоңойтконго өзүңүздүн коркууларыңыз эле тоскоолдук жарата берет. Так, жана жүрөк коркок кол батыр дегендей эле 15 адамды деле мисалы иштете албай калгандар, иштеткенге 15 адам кылып алсам болот эле деп бирок коркуп отургандар деле бар да. Сиз 15 адамга жеткирдиңизби? Это уже хорошо да. Ошон үчүн мен молодец, мен өзүмдү колдойм деп коркуу сезимдериңиз менен иштеп, алардан арылып, 30-40 адамга чыксаңыз болот. Бизге түз эфирге айым кошулду, Же мырза. Келиңиз, атыңыз ким? Саламатсызбы? Чыгып кетти түз эфирден. Хорошо. Суроолорго жооп бересизби дейт. Да, сурооңуздарга жооп берип атам. Үлгүрүшүнчө жооп берем суроолорго. Мен баардыгына жооп берем деп айта албайм. Үлгүрүшүмчө жооп берип кете берем, көргөн суроого. Давайте разбор деп жазыңыздар. Радость деген айым бар экен, Же мырза. Радость деген айым мырзаны чакырып атам бул жака. Айым, Же мырза. Түз эфирге чыгыңыздар. Чыкканда дароо камераңыздарды өзүңүздөргө бурушуңуздар керек экен. Анткени камера негедир Instagramда өз башка жакта каратат экен да. Саламатсызбы? Атыңыз ким? Менин атым Сезим. Сезим айым. Сонун ат экен.
Кандай запрос менен Аябай чыктыңыз? бактылуу болуп атам сизге жолукканга. Алла таалам өзүнөн өзү мүмкүнчүлүк берди десеңиз. Тамак Ага, тамак ишпей биякта отурганымда сизди күтүп аткан турайын көрсө Алла таалам жолуктурайын да, деп. да, сонун. Кандай запрос Мен менен чыктыңыз? мен мындан бери 3-4 жыл мурун, 4 жыл мурун беле же 5 жыл мурун беле жана Инна Тляшинова жаңы чыгып аткан кезде Ага. күйөөм менен ошо урушуп, күндө ошо таяк жеп, анан өзүм 3 бала төрөп, анан өзүм депрессияда болуп, ушундай бир Инна Тляшинованын айткан көп нерсени түшүнүп аткан кезим болчу да. Мгм. Мен ошо сиз жаңы өзүңүздүн эмеңизди баштаганда эле, я вот орус тилинде, сиз азыр кыргыз тилинде жеткирип аткан нерсени элге жеткирейин дегем да. Потому что у меня очень хорошо получается. Я сама юрист и в банковской системе работаю. И хотела с вами, вот менеджером с вашей связывалась, чтобы вы мне позвонили, и мы с вами такое вот общее дело открыли Депче. Потому что я ее тоже систему все понимала, но сейчас я как-то вот после развода 3 года, да, 3 жыл разводтан кейін я вот кайра забыла про эти навыки, забыла, что я знала про систему Инны Тляшиновой, вообще разленилась. То есть, получается, якобы раньше мне муж мешал Да, реализоваться в жизни. якобы. Ага. Якобы, да. А вот 3 года прошло, я не смогла измениться. То есть после 3 детей, рождения детей, сейчас я никак не могу похудеть. Я с 48 килограммов набрала такой страшный вес. Хотя бы в городе я как юрист очень ценный, меня все знают, и я вот сейчас не могу себя принять в зеркале. Я не могу, я очень сильно стесняюсь своего веса и никак не могу постройнеть. И вот муж ушел уже, вот папа в этом году вот умер, да, вот рак был папам, как бы в Турцию туда-сюда летала, и я тоже не могла это себе позволить, как бы. Сейчас мне ничего не мешает, опять не могу, как бы. Раньше как бы все время, вот как моя мама, да, все время она находила лишь бы причину о ком-то заботиться, да, и никогда о себе не заботиться, да, и у меня то же самое сейчас появляется, да. И вот я не знаю, как постранить, как найти время для себя, как вот эту лень, мен өзүмдө эле 5 мал намаз окуйм, бирок вот эту лень заняться именно собой, реализовать свои мечты. Я, допустим, действительно очень много зарабатывала и зарабатываю, но никак не могу потратить на себя деньги. То есть Бали для меня запретно, да? Мальдивы тоже как-то вот Какая у я вас очень... мама? У меня мама, как сказать, она какая? Она очень заботливая, как бы со всеми, короче, забота и так далее, но она как бы не заботится о себе. Вот это меня больше всего как бы бесит, расстраивает, но я сама такая стала. Вы как атаңыздай эле болуп калдыңыз, байкасаңыз, Вот, Ага, ошондо. 100%. Мгм. Вот, Да, я вот про ошондо лояльность тоже сиз, я все понимаю, но почему-то, да. зная все эти системы, зная Коран, Ну, зная то, не, что но это... вы же не работаете. Знать Да, это я вот одно, думаю, а вот делать да, это вот, вот, совсем вот, вот, другое. как раз я к этому иду, что все зная, все, короче, я не Да. могу применить это. Как применить? Как Вам выйти? надо найти, биринчи кезекте, вам надо найти выгоду, стройности. Да, өзүңүз элестетиңиз. Сиз стройныясыз, прям өзүңүз каалагандай фигурада, өзүңүз каалагандай формадасыз. Ал жактан эмне табасыз? Андан эмне аласыз сиз өзүңүз андан эмне аласыз? Восхищение людей, что я так прекрасна. Восхищение Что, людей, да? Ага, что да, люди будут восхищение восхищаться людей. вами. Да, что у меня этот, и то, что вот мне подходит та одежда, которую я хочу, то есть, да, вот костюмы, Өзүңүздү которые кандай сезесиз? Хорошо, ошондой фигурада өзүңүздү кандай сезесиз? уверенно. Дагы. Уверена, что я достойна внимания. Да, видимо, мне, наверное, внимания не хватает, да, вот потому что я вот тоже этот очень сильно контролировала мужа тоже. И этот, видимо, вот это вот мне не хватило, наверное, в детстве любви, внимания, да, потому что у меня тоже после меня братишка был больной, да, и то все время мы только ради него, для него были, и как бы на меня внимания не 8 обращалось. килограмм канча жыл мурун болгонсуз? Мен 48 килограмм болгом, когда я выходила замуж, 50 килограмм болчумун, это в 16 году. Когда Ну, я почти родила первого ребенка в полностью было, 17 да. году, я была 52 килограмма. А сейчас?
а сейчас 81 килограмм. М, мгм, мгм. Да, это вес ашыкча салмак, бул көбүнчө коркунуч. Айтып атпайсызбы? Сиздин ар бир сөзүңүздө боль бар да. Восхищение, другие будут восхищаться, да, на самом деле кимди восхищаться, сиздин кимден восхищение алган эмессиз, скорее всего, ата энеңизден, я буду чувствовать уверенно деп атасыз. Демек, сизге о, менин кызым, сен кандай болсоң дагы биз сага ишенебиз деген колдоону дагы албаган болушуңуз мүмкүн да. Биздики болдор келип эле баягы эле арка жакка барат. Бирок турмушка чыкканда биздин жолдошторубуз аркылуу биздеги өзүбүздөгү уктап жаткан болдор козголот. Аны биз методикада динамика деп коебуз. Деги эле психологияда динамика деп коет. Динамикалар козголуп баштайт да, анан ал нерсени биз каяктан жолдоштон издей баштайбыз. Сен мага ишенбейсиң, сен мени колдобойсуң, ты не восхищаешься мною, деп анын жолдошубуздун алдында өзүбүздү неуверенно чувствовать этип анан эмне кылып баштайбыз, контролировать этип баштайбыз. Анын аркасынан эмне башталат? Депрессия, стресс. И вот, пожалуйста, кортизол. Каждый раз, когда у нас депресс, стресс, кортизол больше и больше и больше. И, пожалуйста, лишний вес. Түбү барып кайката калды. Биздин бала чагыбызга калды да. Эми да, сиз булардын баардыгын окуп, изденип жүргөн үчүн билесиз, түшүнөсүз, но иштеш керек. Пока сиз иштемей, түшүнүп билгениңиз менен азыр Инстаграмды ачпа, эмне кылбай, ии менен толтура причинасын таап алыкса болот. Но ал менен иштеш керек да, туурабы? Иштеш керек, болдор менен иштешиңиз керек. Кантип иштеш керек? Разбор, практика. Сиздин колуңузда кандай инструмент бар? Инанын кайсы инструменттери бар? Ну, я разбор тоже проходила, у многих мастеров разбор я проходила вот во время по Одного поводу, раза не хватит, одного раза не да. хватит. Жоқ, Надо не один несколько раз, раз. я, наверное, года 3 назад я проходила 3-4 разбора, да, именно по родовой программе мамы, да, то, что у меня тайнышки были такие, да, но у меня родители, знаете, у меня, наоборот, папа очень сильно восхищался мной, мама тоже, но видимо, не знаю, у меня мама тоже очень такими, да, сейчас в очень хороших отношениях, и с детства были в хороших, я в очень, да, хорошей семье выросла, но, видимо, вот, мне барухшит-то вот какая-то родовая что-то есть, наверное, да, потому что вот я же говорю, я все знаю, я все понимаю, 3 высших образования, машина под жопой есть, работа есть, деньги есть, но реализоваться не могу, да, вот. Мгм, И мгм. вот на детей вот срываюсь, вот после развода мужа, как бы, да, я сейчас как бы, благодаря Всевышнему Аллаху, я поняла, что позавчера только намаз читая, до меня дошла такая мысль, что муж это мое отражение, да, вообще, то есть, если он меня унижал, принижал, там, я не знаю, бил, да, бил детей и так далее, то есть он хотел показать, насколько я себе изменяю, да, то есть я же никогда себя не выбираю, почему он должен меня выбирать, да, то есть я никогда себя не выбираю, он, естественно, не выбрал меня, а выбрал другую женщину, да, и ушел. Былай калдыңыз. Я. Кандай дейсіз? Угулбай калдыңыз дейсіз бе? Да, булбай калдыңыз. Вот, я говорю, то, что у меня муж не выбирал, короче, он выбрал другую женщину, и как бы я а, наверное, вот тоже в этом есть, да, вот что-то, то, что я себя никогда не выбирала, я выбирала тоже своего мужа, а не Всевышнего Аллаха, то есть тоже в этом тоже есть какая-то суть, да, то, что я как бы все время как бы мирскими жила чувствами, Давайте, хотя я атыңыз ким? сезим, Атыңыз ким? сезим, Мгм. сезим, Да. Да, у меня все хорошо, у меня все хорошо, деп атасыз, это уже хорошо, но все-таки есть подсознательные какие-то причины, которые вам мешают жить так, да. как вы, даже не только жить, чувствовать себя так, как вы хотите. Да, чувствовать, именно Да, чувствовать. да. Мозг всегда говорит, что у меня все классно, все хорошо, но чувство говорит, что нет, все не так. Ошондойго ишениш керек, чувствого, сезимге ишениш керек, да? Мгм. Причинаны? Алло. Да, угулбай калып атасыз. Сиздики да токтоп калды азыр, кайра айтсаңыз укпай калдым.
Келиңиз, сиздин подсознанияңыздагы. Мен менен айтып атпаймынбы, бизде баары жакшы, все идеально, все классно, у меня родители классные, у меня все классно, у меня все есть дей беребиз, но чувство говорит, что не так. Деп атам да. Хорошо? Келиңиз, азыр именно сиздин подсознанияңызда кандай нерсе жатат ошону көрөлү. Себеби дегенде биздин жашообузду подсознание көп бөлүгүн башкарып атпайбы? Хорошо? Келиңиз, терең дем алып демиңизди чыгарыңыз. Атыңыз Сезим, да? Канча килограмм деп максат коесуз? 52. Хорошо, илүүгө. А сиз үчүн более реальный вес? 60. Хорошо. Терең дем алып демиңизди чыгарыңыз дагы. Алдыңыздан бир фигураны көрүңүз. Фигура дегенде билесиз, түшүнөсүз да. Болгону ошол фигурага болгон сезимдериңизди айтыңыз, сезиңиз. Бул сиздин подсознанияңыздагы именно программаны азыр көрүп таап чыкканга аракет кылабыз. Келиңиздер, баарыңыздар тең ким именно ашыкча салмак менен иштегиси келсе, анда баарыңыздар тең азыр алдыңыздардан бир фигураны көрүңүздөр. Кандай болду сезимдер бул фигурага карата? Мен ошо фигураны түшүнбөй атам. Фигура дегенде оюңузга албай эле жөн гана сезимдериңизге көңүл бөлө бериңиз. Мен бир фигура дегенде эле сизде кандай сезимдер пайда болду? Какая-то боль в груди, да? Кандай боло? Боль ал кандай боль? Ошо жүрөгүм ооруп атат да, көңүлүм калып калганын бир ничего уже не исправить дегендей бир руки опустились да. Кайсы учурга баргыңыз келип атат, ушинтип айтканда? Кайсы учур эсиңизге келди? Күйөөм менен урушуп жүргөндөгү. Кандай бөлүктөр, мисалы, жолдошуңуз менен жашап аткан учур, Ошол жолдошум менен жашап аткан учур. балким бала чагыңыз? Жок, ошо жолдошум менен жашап аткан учур. Кайсысыңар? Канча жаштасыз? 2016-жылдан 22-3-жылга чейин у меня прям ичегилерим өрттөнүп, прям момундай прям толстый кишкаман ылдый кетти да, прям. Ошол учурда прям азыркы фигураны караганда ушундай сезимдер пайда болду. Хорошо. Ошол учурга барыңыз. Сиз азыр 2016-23 жылдардын ортосунда жашап жатасыз деп өзүңүздү элестетиңиз. Сизде кандай сезимдер пайда болду? Комок в горле. Эмне деп айткыңыз келип атат? Я сейчас свободна. Ошол 23-16 жылдарда эмне деп айткыңыз келип атат? Ошол учурдагы сиз эмне деп айткыңыз келип атат? Я свободный человек деп айткым келип атат. Я свободна деп. Эмнени подавляете? Комок в горле кетип атат. Өзүңүздөгү подавлять эткен сезимдериңизди айтыңыз. Сизди кто подавляет на самом деле? Жолдошуңузга эмне деп айткыңыз келип атат? Тилим байлануу десеңиз, не могу сказать. Айта алчу эмес белеңиз? Жолдошуңуз менен чогуу жашап жүргөндө көп нерсени. Айта алчу эмесмин, айтсаң эле сабап кирчи да. Обычно, да? Физическая боль получали, да? Мгм. Айта албасаңыз айтыңыз, мен сага айта албайм. Эгерде мен сага айта турган болсом, сен сразу мени сабайсың. Мен сага айта албайм. Айтсам, сен мени сабайсың. Мага больно кыласың деп корком, Да, мага больно кыласың деп корком. Бирок дайым ошо мени ушундай күйүткө салып, ушундай бир обесценивать этип, анан
эртеден кечке ушинтип Москва-Настя жиндалып туруп анан кетип калганыңа мен нааразымын да. Анан жумуштан даже про это не вспоминаешь, а как мне делаешь больно, тоже как бы безразличие, да, проявляешь, мне это очень больно. Мгм. Ошол учурда жолдошуңуз именно ушундай мамиле кылган учурда да, давайте тереңдеп алып деңиз чыгыңызчы. А что блокирует, интересно, ваш мозг? Сизди каяка киргизгиси келбей жатат? Хорошо, эми жолдошуңуздун аркасын караңыз, кимди көрүп атасыз? На самом деле жолдошуңуз сиздеги кандай программаны көрсөткөн сиздин жашооңузга келип? Он же сиздин отраженияңыз да, жолдош. Почему-то мне отзывается отцом, но это не отец, наверное, отцом, наверное, отзывается. Именно кайсы учурлар атаңыз апаңызга больно кылчу беле, же кандай какой-то бир моментте ушундай бир кыска болсо да бир боль болду беле жашооңузда, ата эненин жашоосунда, сиз үчүн? Жок, у меня просто папа все время, как бы в детстве менин кызым шпагат отура албайт, анан секире албайт, анан чуркай албайт деген бир недовольстволор бар болчу да. Вот это вот непризнание, отрицание, да, вот такое было, да, все Ошол время. учурду эстедиңиз азыр, э? М, Ошол учурда кандай сезчүсүз өзүңүздү? Когда он вот так не признавал? Как-то вот, да, я злилась, наверное, у меня комок в горле, и я закрывалась, видимо. Сиз Вы гимнастикага как? барчу элеңиз, чтобы шпагатка отуруш үчүн. Жок, я хотела сама вот в художественную гимнастику, я сейчас дочку отдала в художественную гимнастику, но я хотела в художественную гимнастику всегда, а он меня все время на пианино таскал, и не 3 А, пианино купил, а я пианино не хотела заниматься, я хотела заниматься художественной гимнастикой, а мне все время говорили, что у меня короткие ноги, что я не доросла, не выросла, короче говоря, и не пойдет, не сможешь давайте ты. ошол учурга барыңыз да. Именно сизди гимнастикага бербей, пианиноға берген учурларына барыңыз, хорошо? А сиздин гимнастикага бара турган максатыңыз эмне болгон? Чтобы вами отец восхищался, правильно? Вашей фигурой. Гимнастикага мен Алжыктуу өзүм эле баргым экенсиз. келчү, Ага. өзүм менен өзүм восхищаться этким келчү да. Гимнастикага барган кыздарды көрчү белеңиз? Ошолорду көрүп, өзүм менен өзүм с детства телевизордон көрүп, өзүм менен өзүмдү восхищаться этким келип, ошону кийимин кийип, ошондой тиги жеңил секирип, жеңил тиги эмелерди кылгым келчү да. Бирок я не знала, как это сделать. Давайте ошол учурдагы сиз атаңызга айта албаган сөздөрүңүздү айтыңыз, чыгарыңыз. Папа или там не деп айтасыз, орусча айтасыз, кыргызча айтасыз. Ата, мен гимнастикага баргым келген, а вы меня заставляли ходить на пианино. Да, я очень хотела на гимнастику, но вы меня заставляли на пианино. Хотя я не хотела, я просто зря Мгм. время потратила 11 лет Мгм. не в ту школу, не в ту пианино. Я не хотела играть вообще на пианино, я не хотела вообще в этой школе в 32-й учиться вообще. Мгм. Мгм. Азыр ашыкча салмактан каяка барсам арылам дейсиз. Фитнес залгабы? Больше, да, на гимнастику. Я хотела вообще на танцы пойти. Я очень люблю латиноамериканские танцы, сальса, бачата, меренге, кизомба. Мгм. Я танцую. И в то время, когда я еще не выходила замуж, я танцевала. Мне муж запрещал на танцы ходить, и меня это очень сильно бесило. Я из-за этого тоже очень много ругалась. Потому что я там беру очень много энергии. У меня там действительно раскрываются все чакры, и я прям Да, вам там. больше нравится именно физическое движение. Да. Да. И я вот и люблю вот эти танцы кизомба и с йоги Давайте, я получаю давайте удовольствие. азыр иштеп аткан жактан кетпейли. Сиз бала чагыңызга барыңыз. Канча жашыңыздан баштап баргыңыз келген гимнастикага и пианинога канча жашыңыздан баштап барып баштагансыз? 5 жашыма гимнастикаға барғым келді.
Вот менин кызымдын буту кыска, бара албайт, колунан келбейт, баары бир шпагатка отура албайт дегендерин азыр айтсаңыз, ошентип айткан учурларда эмне деп айткан? Айтып атпаймынбы, какая-то подавленность Багы оказывается именно бөлүп ошол айтканда, бөлүп детства. шылдыңдап, он бөлүп М, шылдыңдап багы башка бирөөлөргө композитор Калый Молдобасанов Да. айтып атат. Менин кызымдын тиги эме мага пианинодан Калый Молдобасанов ошо папамдын өкүл атасы болуп преподавал. И я когда вот хотела дотянуться до этих, у меня руки не доставали, да, и они тоже Ага. смеялись, что у меня такие короткие руки. Она Да, ошентип это, айтканда сизде кандай чувство болгон? Ошол учурдагы сезимдериңизди айтып чыгарыңыз азыр. при желании как бы можно было достичь, я хотела сказать. Вы что чувствовали? Сиздин сезимдериңиз керек. Меня обесценили, мне очень больно. Вот, ошону айтышыңыз керек. Да, ата, сиз мага менин жөнүндө ошентип айтканда мне было больно. Мне было больно, что он меня вообще безнадега кылып салган, да, и меня этот муж тоже самое сейчас Атаңызга безнадега. айтпайсызбы ошону? Скажите папе, ошол учурда Папа, атага айтышыңыз керек. когда ты меня сделал, что я там безнадега, я все время хотела доказать тебе, что есть надежда, что я могу, Мгм. что я могу это сделать, что я Что я могу красивая, успешную гимнастику. Да, что я симпатичная, да? да, я красивая, я симпатичная. Да. Но я вот с тех пор не чувствую себя ни красивой, ни Ага. симпатичной. Да, Э, да, Да, вот, люди вот. говорят, что у меня классная фигура, и до сих пор, да, вот даже если я толстая, Айтыңыз, я тоже. до сих пор хочу вам доказать, что я красивая. Я до сих пор хочу вам доказать, что я красивая. Больше, чем я, больше. Мындай. Мен доказать етким келген сайын, мен ошончолук эмне болуп атам, наоборот, я набираю Да, вес. я наоборот Каждый набираю раз, вес. когда я хочу вам Доказывать доказать, еткім келген сайын, арықтағым келген сайын. Я хочу показать, доказать, но я набираю вес. да, мен арықтасам гана сиздин кызыңыз болом деп ойлогом. Арықтасам гана, фигурная болсом гана, сизге ошол фигурамды далилдеп, доказать этип көрсөтө алсам гана, сиз мени признавать этесиз деп ойлогом. Вот только тогда будете восхищаться мной деп ойлогом деп айтыңыз. Папа, мен ошо арықтасам, өзүмдүн оозумду тыя алсам, тамак жебей арықтасам, сизге доказывать ете алат экенмин деп ойлогом, что я могу построить, что я могу достичь своих целей деп. Ошондо гана вы Ошондо будете гана мною вы меня восхищаться деп признаете, ойлогом, что да. ли. И Вот признаете, и тогда только я восхищаться думала, будете деп что вы меня ойлогом. признаете. Но каждый Алло. раз, когда я кушаю, я чувствую перед вами себя Ну, виноватой. У вас каждый раз. чувство вины за то, что вы кушаете. Да, это есть Сиз каждый удовольствие день. менен жебейсиз тамакты, именно чувство вины менен жейсиз. Вот дагы тамак жеп атам деп жейсиз. Ошентип жейм каждый день. Да, да. Каждый раз, когда чувство вины, это что? Тоже лишний вес. Айтыңыз, каждый раз, когда кушаете, я кушаю именно с чувством вины перед тобой, папа. Каждый раз, когда я чувствую, я ем, я чувствую перед тобой вину, папа, За то, что я ем, да. за то, что я ем. Мгм. Давайте вдох-выдох. Эми азыр атаңыздын айтканын угуңуз. Жана атаңыз тарапты просто чувствовать этишиңиз керек экен. Эмне үчүн атаңыз сизди гимнастикага бергиси келген эмес? Эмне үчүн? Эмнени коргогусу келген? Балким сизге гимнастикадан кандайдыр бир боль алат деп коргогон, балким да. Сизге не только ишенбестик менен эмес, балким ал нерсе атаңыздын колунан келген эмес, именно спортко барган. Аны Колунан просто келген сиз эмес. сезишиңиз керек. Эмне Ош үчүн берген эмес? колунан келген эмес. Колунан келген эмес ошо. Өзүнүнбү?
Мененден кийин инем оорукчан болуп, анан колунан да келген эмес. Анын үстүнө тиги айткандай киши жок болду, бул жерге ук деп. А мен мнениямды укканга баягы не важно деп койгон да. Да. Анда азыр атаңыз сизге бул менин гана түшүнүгүм болгон, а сага можно. Сен просто так эле спорт менен алектенсең болот, гимнастикага барсаң болот, арыктасаң болот, симпатичная болсоң болот, тебе можно быть фигурной, красивой деп. Ошол кичинекей 5 жашыңыздан баштап сизди гимнастикага каалагандай берип, каалагандай ойнотуп, каалагандай фигурада, каалагандай секирип, прям сизге бүт бардык жактан уруксат берип атканын сезиңиз. Тебе можно кушать сколько хочешь, но при этом можно быть худой, красивой. Сиз деген жаңы программага киргизишиңиз керек. До сих пор атаңыз сизди гимнастикага уруксат бербеген үчүн до сих пор өзүңүзгө уруксат бере албай келе жатасыз. Свобода, я свободна деп атпайсызбы? Сиз мужуңузга айтасыз. На самом деле сиздин детстводагы свободаны издегениңизди сиздин жолдошуңуз тоже көрсөткөн сизге. Атаңыз сиздин өзүңүздүн свободаңызды уккан эмес, сизге эркиндик берген эмес. Нет, сен бияка барасың деди, мен барасың дедим, ошол жака барасың деп. Вы сколько лет? 11 лет, говорите, потеряли. Здесь свою свободу потеряли вот именно с детства. И атаңыз сиз каалаган свободаны бергенин прям чувствовать этиңиз. Тебе можно, кызым, сага бардыгы мүмкүн. Деп барыңыздар, сезиңиздер, атаңыздар, апаңыздар уруксат бергенин. Сиз өзүңүз каалагандай фигурада, каалагандай прям азыр мен гимнасткаларды көрүп калам да көп. Прям идеальная у них фигура да. Сиздики да ошондой фигура болгонго өзүңүз уруксат бериңиз. Атаңыз уруксат берип атканын сезиңиз. Свободаңызды прям чувствовать этиңиз, ички свободаңызды сезиңиз. Терең дем алып демиңизди чыгарыңыз. И азыркы учурга келиңиз. И азыркы жашыңызда дагы прям ички свободаңыз, прям өзүңүздү каждый раз мисалы спортко барбай койгондо, бийге барбай калганда дагы күнөөлөбөй, да, мне можно не пойти, мне можно сегодня лениться. Сиз өзүңүздү заставлять этип баягы гимнастика немеге барып, пианиного барып жүргөнсүз, азыр деле ошентип лениться не могу, ленюсь деп атпайсызбы? Ваша лень откуда каяктан башталган? Именно ошол пианинога баргандан башталган. До сих пор себя заставляете. Желание у вас было закрыто. Разрешите себе все. Значит, атаңыз сизге уруксат бергенин прям чувствовать этиңиз. Все, терең дем алып көзүңүздү демиңизди чыгарыңыз да, көзүңүздү ачыңыз. Кандай болду сезимдериңиз? Эми я вот уктасам дагы, канча профессионализм применять этсем дагы, билсем дагы, я сегодня даже вот к этой ситуации не смогла прийти, да. Сизге аябай ыраазымын. Эмне дегенде, я вот, извините, 3 класстын немеси чыкты, да, вот то, что мне папа не доверял. Конечно. И вот Подавленность у вас была. Сколько у лет меня или реально сексемиз? подавленность была, Вот это косаря что значит? Детей не надо Стоп. заставлять, то, что они не хотят, не хотят, не надо их заставлять делать. Жасайсың деп. Да, 40 биздин лет апиңиз ошентип өзүн жашамак. уккан эмес. Ошон үчүн бизди да уга алган эмес. Аларды күнөөлөп уже бесполезно. Болгону эле бул жактагы программаны эле алмаштырып алганды өзүбүз билип алышыбыз керек. И сиз да кызыңызды, она хочет сама? У нее надо спросить. Она хочет на гимнастику или не хочет? Или Нет, сиз как раз өзүңүздүн таки она желанияңызды хочет. аткарып Но атасызбы? вот сиз айткандай, то, что человек передает, чему сам научился дегендей, поэтому уже Да, баягы вот знания мисалы сиздин надо атаңыз набирать. балким өзү немеге пианинога бара албай калган. Ошон үчүн сизди Ну, пианинога берген да. Вот. Биз именно родительское желание менен көп учурда өзүбүздүн жетпей калган нерсени балдарыбызга дагы сен алышың керек, сен окушуң керек, мен окуй албай калгам дей беребиз да.
О. Хорошо. Азыр мен азыр Түшүнүңүзбү? важную вещь этот осознала. Можно, да, еще драгоценное ваше время не займу. Может быть, этот с профессиональной точки зрения вы еще можете мне помочь, да? Но сейчас тоже вы мне помогли, потому что я действительно, оказывается, очень важную вещь осознала, что я до сегодняшнего дня кушала, оказывается, с чувством вины. Даже в крутых Да, ресторанах каждый день кушаю, но да, да, тамам, да. я не чувствую этот вкус еды дегендейчи. Вот на самом деле, Да, если потому что да, я конечно. я с удовольствием не Страх, ем дегендейчи. да. И даже если так сказать, я вот имя даже в постели с мужем в оргазма не получала в плане того, что я стеснялась папу, да, то есть папа мне дейт. Я Да, даже не да. могла сказать, что как я скажу, что я замуж выхожу, деп, я не могла сказать, я Мгм. стеснялась. Я Да. даже ни с одним парнем это, допустим, не дружила, да, думала, что да, на самом деле это стыдно, как бы, депчи. И вот на самом деле вот Мгм. эти все программы закрытые, оказывается, да, у меня сейчас я это Да, да, осознала. да. Хотя Это бы вот с все. виду, да, успешная, с виду, да, там все получается, но на самом деле, если когда я внутри закрыта, я себе не разрешала сейчас полететь куда-нибудь там в Бали Угу. отдохнуть, там куда-то что-то сделать. Даже вот на Инна Триашинову этот, я хотела на обучение пойти тоже, да, вот тогда еще папа был жив, и я вот тогда говорю, вот у меня с мужем что-то не получается, может быть, я действительно пойду обучусь, потому что вот я на самом деле чувствую, что мне надо измениться, у меня что-то не так. Если с тобой все в порядке, короче, не надо всех слушать и так далее. Да, папа тоже тогда не послушал меня, да? Да, И вот да. на самом деле, видите, вот имя сейчас вот, допустим, Инна Тляшинова Канделе, вот этот, ее методы тоже действенные, да, и вот то, что вы смогли это вот на нашем кыргызском языке объяснить, анынба көп аялдарды, я вот посмотрела на вас тоже, да, вот, и көп аялдарды, я почему иногда вот имя подписана на вас, и на вас этот, стараюсь этот смотреть и да, время находить, потому что вы багы көп кыргыз элдин аң сезимин ачытасыз в плане того, что многие не понимают. Вот я сейчас даже с Да. 3 высшими образованиями көп нерсени түшүнүп турсам да, не действую, не могла действовать, потому что у меня вот эти чакры были закрыты, действительно, дорога закрыта. Подсознание. Программы подсознания Подсознание, же. да, вот. Ага. Да, Да. с 3 лет, видите, я даже вот то, что вот это вы, вот не то, что как гадалка, да, вот с 3 лет то, что я этот кушала, вот это вот все, короче, как бы еду не с удовольствием и не чувствуя вообще жизнь, не Да. чувствуя вкус еды, не этот, как бы везде стесняясь, это тоже, оказывается, видите, сколько лет потеряла. А дагы, Конечно, может быть, конечно. ты, я все знаю деп жүрерсең дағы қалмақсың, да, вот я вам очень благодарна, и Всевышний Аллах прям сегодня к ней иди, да, прям, я не знаю, у меня тут 1% остался, и то жанталаш подсоединилась, и вот видите, Алла Таала буйрайын десе, этот, Рахмат, да. ничего не Сон. мешает Не, дегенче. нормально. Өткөн жашообузга алар да бизге опыт берди да, аябай жакшы. Ошол опытту обесценивать этпей өткөндөгү жашообузду да. Ыраазычылыгыбыз менен, бирок ал жактагы бойлорду таап, мага берген опытың үчүн ыраазымын. Зато именно ошондой опыттарды алган үчүн бүгүнкү сиз барсыз, бүгүнкү сиз күчтүү барсыз да. Бүгүн балдарга кандай мамиле кылганды билесиз, балдарды угуш керек экенин түшүнүп атасыз. Ошол жактагы сабак алган үчүн да. Это тоже для вас было очень ценным опытом, да, поэтому нормально. Ошон И үчүн самое өзүбүздүн основное, знаете, подсознаниядагы что эле вот программаны таап иштегенди үйрөнүп алышыбыз керек. Это классно. да, вот самое основное то, что этот я сейчас осознала, я, оказывается, даже вот с мужем живя, я, оказывается, стеснялась, да, вот своего отца, как вот с мужем живет, уят эмеспи дегендей кылып, оказывается, я вот закрывалась, да, как-то вот мне было стыдно, оказывается, да, и я вот на самом деле сейчас даже вот осознала, что как бы для меня замужество небезопасно, да, я сейчас, оказывается, да, то есть мне только с родителями безопасно, а замужество небезопасно. И я никогда не должна как бы быть замужем, да, показать. Я сейчас это осознала, что как будто бы папа мне запрещает, Это уже и не хорошо, надо, что осознаете, да. и не надо мне общаться с ним, да, даже вот я, оказывается, сама вот это вот термин, да, выстроила, Да. оказывается, сама эту грань, Еще не что не поздно, надо. Сезимай. Учитесь, Вот, психология нам всем нужна, осознанность нам всем нужна. Сколько бы у нас не было образований, сколько бы мы не были умными, сколько бы мы не были богатыми, но психология нам нужна, оказывается, да. Вот поэтому да. Я вот учитесь. даже, знаете, вот вас смотрю, на кыргызском не могу объяснить, на русском объясняю, и прям все банки вау, деп отуру алып мага, короче, сделай разбор деп келишет, короче, и другим я делаю разбор Да, хорошо. да.
сразу эту диагностику выставляю и так далее. Себя никак не могу, да, вот вообще себя келгенде Да, тіпті это обучайтесь. сознание ходит. Как раз бізде деген азыр мүмкүнчүлүк бар. Иннанын сабактарына мен азыр доступ алып бере алам. Иннанын амбассадорумун. Атайын кымбат баалуулугуна карабастан аябай чоң суммада акчаны төлөп Иннанын амбассадорлугун сатып алганмын. Иннанын сабактарына мен аркылуу сиздер азыркы учурда жеткиликтүү баада доступ ала алсаңыздар болот. Иннанын сабактарына, Иннанын сертификатына, Иннанын билимдерине. И мен сопровождение кылып сиздерге толук мүмкүнчүлүк бере алам. Еще не поздно. Есть время. Тем более, Еще өзүңүз можно, айткандай, да, вам уже подключиться? никто не мешает, вам муж не мешает. Вы свободный человек, вам все можно. И вот Хорошо? я вот именно свое предназначение в этом чувствую, да, потому что я вот, когда я сама Да. юрист же, я Конечно, именно юристам нужна. у меня вот получается с людьми так, что вот, например, в банке минимум 20 человек ко мне приходят в день, и вот это вот спрашивают что-то как-то, я им классные расстановки делаю, прям все благодарны, но деньги брать не умеют, да? Да, И, надо допустим, уметь. а вот это вот, оказывается, очень важно, потому что когда ты начинаешь свой труд тоже обесценивать, это тоже Конечно, неправильно. вознаграждение. Без вознаграждения мозг говорит, иди отсюда, я тебе ничего не дам. Вот, оказывается, вот Я это на вот работу тоже не надо пойду, уметь. дейді. Конечно, Да, сончен поэтому я лень к вам болады, да? тоже хотела бы на отдельный разбор прийти, тоже по деньгам, да, то есть как у людей научиться брать Да, за да, свой да, труд, то да. есть не обесценивать себя, да, то есть Хорошо, опять же. хорошо. Бешинде дейм да. 1 ноябрда болуп аткан трансформация курсуна келиңиз. 5 ноябрда болуп аткан ретритке келсеңиз болот. Ал жактан жеке мага дагы сурооңузду берип, жеке диагностика и разборлорду үйрөнүп алсаңыз дагы болот. И сертификатты кийинчерээк мастер разборов кылып алсаңыз дагы болот. Рахмат сизге. Сезим айым, азаматсыз. Рахмат сизге. Жеңил Я очень трансформация благодарна. каалайбыз. Ага, рахмат, жакшы Рахмат, туруңуз. чоң рахмат сизге. Чоң рахмат. Рахмат. Спасибо. Жакшы туруңуз. Ага. Так, келиңиздер, разбор деп жазыңыздар. А как выйти-то? Үстүдө крестик мындай, үстүдө оң тарапта, өдө жакта Всё, крестик бар, пожалуйста, ошону бассаңыз благодарю вас. болот. Чоң рахмат сизге, ушинтип элдин Ага, сознаниясын өстүрүңүз. Рахмат. рахмат, жакшы туруңуз. Спасибо. Келиңиздер, сиздерде кандай сезимдер болду? Кийим ашыкча салмакка иштеди, кандай сезимдер болду? Комментарийде бөлүшүп кетиңиздер. Так, бул жактан суроолоруңуздарды болсо карап жооп бере берейин, э? Так, суроолор бар бекен. Канча аракет кылсам да кире албай жатам дейт. Эмне үчүн көзүн сүйлөйт, көзүн жумуп алып сүйлөйт, атпайсыздарбы? Бул деген көзүн жумуп алганы, биз көзүбүздү ачканда телефонду көрөбүз, мени көрөт да, мээ аябай алаксыйт да, мээ көзүнө көрүнгөн нерсенин баарына көңүл бурат да, ошон үчүн мээни алаксытпаш үчүн көзүбүздү жума алсак, биз алаксытпай болушунча көзүңөрдү жумуп көрсөңөр, азыр сиздер дагы да дароо өзүбүздү сугуп, өзүбүздү сезип баштайбыз. Дароо сезимдерге көңүл буруп баштайбыз да, ошон үчүн көзүбүздү жумуп алганыбыз болгону эле алаксыбай өзүбүздүн сезимдерибизди укканга жардам берет. Ошон үчүн көзүбүздү жумуп алабыз. Анан беширак болгону эле тоскоол болбош үчүн эле көзүбүздү жума алабыз. Жогоруда айтып кеткендей эле, мен азыр сиздерге жасап аткан, азыр эле биз Сезим айым менен иштешип аткан бул именно трансформация курсунан алынган эле практиканы жасаттым. Мини разбор жасадым. Сиздерге разбор жактыбы, кандай болду? Бул жактан дагы жазып койсоңуздар болот. Именно ушундай билимди сиздер өзүңүздөр алып, өзүңүздөр менен иштесеңиздер болот. Азыр эле Сезим айым менен иштегендей эле ашыкча салмактан арылуу боюнча дагы, мамиле, акча, ден соолук боюнча дагы түрдүү максатыңыздар, жашооңуздарда болсо, оңой жашоомду өзгөрткүм келет десеңиздер, анда вот, пожалуйста, ушул трансформация курсу 1 ноябрда башталат. И бул жакка жазылып, өзүңүздөр менен иштеп, чувство вины, да, жогоруда айтып атпайбызбы, күнөөлүү сезимдер менен, капачылык, таарынычтар менен, бала чактагы түрдүү бул жакта калган подавленный эмоциялар менен иштесек, өзүбүзгө аябай чоң жардамдарды бере алабыз. Мына бүгүнкү күнгө чейин 18 потокту запуск кылдым.
Onun 22-21 жылы башталган. Ошондо 22, 23, 24, 25 4 жылдан бери бул курс менен иштеп келе жатабыз биз. Командабыз менен бул жакта кураторлор бар, мен бармын. Жума сайын мен дагы чыгам. Курска жазылам дейт. Курска жазылуу боюнча комментарийге номерлериңиздерди калтырсаңыздар болот. Жана бронь кылып, ал жактан 4 мини курсту дароо белек алсаңыздар дагы болот. Жана ал курс сиздерге өмүр бою белекке калат. Максатыма жетем курсу, миллиондук практикалар курсу, сырдуу диагностикалар курсу жана онлайнга кадам деген Кундуз Таштананын курсу дагы сиздерге өмүр бою белекке берилет. Жана ошондой эле толук төлөм жүргүзсөңүздөр дароо 5000 сомдо, анда трансформация курсундагы иерархия, баланс, лоялдуулук 3 курс сиздерге дароо белекке берилет. Ал курске да трансформация курсу 1 ноябрда башталат. 1 ай бою сопровождение болот. Мен өзүм сопровождение кылам, жана биздин кураторлорубуз дагы сиздер менен чогуу болот. Жума сайын суроо жооп кылып турабыз да. Реквизиттер менен байланышсаңыздар болот. Ошо трансформация курсунда практикалар бар, сабактар бар. Аягында мен сиздер менен жандуу жолугам, жандуу мини разборлорду жасап иштешебиз, жандуу поледе. Жана биздин именно ушул трансформация курсунан окуп, аябай сонун результаттарды жаратып, өздөрү результат алгандан кийин бизге аябай жакты бул курс, ушунчалык жүрөгүбүзгө жакты деп азыркы учурда айымдар, мырзалар менен куратор болуп мага жардам берип иштешип келе жатканда биздин кураторлорубуз бар. Ошондуктан биздин команда бул реквизиттер менен бронго таштасаңыздар болот. 2000 сомдон, 5000 сомдон. Эгерде 5000 сом болсо, анда дароо белек аласыздар дедим да, 3 секунд. Так, давайте. Менде ноябрда болчу курска жазылдым дейт. Сонун азаматсыздар. Бегим айайым арыктай албай жатам дейт да. Биз жогоруда иштедик, ошол боюнча дагы иштеп, өзүңүздүн бойлуңузду тапсаңыз болот. Апам өтүп кеткен, күйүт калган, стресс калган, аны чыгара аламбы? Да, именно ушул өтүп кеткен жакындарыбыз боюнча дагы иштейбиз. Себеби дегенде мен азыркы учурга чейин эсимде бар да. 21-жылы марттын 22-синде атам өтүп кетти, 21-жылы. Анан ушул методиканы ошол учурда жаңы эле катталганмын. Ошол атам өтүп кеткенден тез эле сатып алдым да. Анан Москвага бардым, апрелдин 19-унда Москвага бардым. Анан ушул трансформация курсуна бизге доступ берип койгон да. Анан өзүм иштеп атам да, анан ал жака барып, отелге барып жатып, анан ошо өтүп кеткен жакындар менен иштеп атам. Прям угуп иштеп атам да. Андай сайын практикалар бар да, практикалар, сабактар бар. Иштеп атам, баягы атам жаңы эле өтүп кеткенде, даже 1 ай болду элек да. Ошондон анан түшүнгөнмүн да, мен атамды өтүп кеткенине күйүт менен жүрө берсем, мен да как раз аябай стресске кабылгам. Стресс болуп аябай ушинтип жүргөн учурда келип атпайм бул сабакка. Анан аябай ушундай боль менен айтып, сүйлөп, практиканы жасап чыгардым, кой бердим. Көрсө мен ошол учурда карызда болуп калгам, 2 миллион да. Көрсө менин карыз болгонумдун себеби атамды катуу ооруп 1 жыл бою ооруган да. 1 жыл бою ооруганда мен атамды ошо өлүп калбасын деп катуу күйүп, күшө берген үчүн, атамды аяй берген үчүн, иерархиямды сактабаган үчүн мен энергиямды берип салыптырмын дагы. Анан ошондон менин энергиям кайка минуска резко түшүп кетти да. Анан менин энергиям түшкөндөн, конечно, менин жашоомдо уже ал нерсе көрүнүп баштаптыр, акча минуска түшүпчү. Ошон үчүн андай практикалар, пайдалуу практикалар да аябай көп. Эгерде карыз болуп жаткан болсоңуздар, именно карыз болуп тапсаңыздар болот. Чындыгында трансформация курсунун баалуулугу аябай чексиз. Трансформация курсунда окуп, балдарынын ден соолуктарына айыктырган айым мырзалар аябай көп.
үй бүлөсүн сактагандар көп. Курстун баасы канча дейт? Азыр курстун баасын бул жака чыгарып коем. Курстун баасы 10 000 сом, азыркы учурда 50% арзандатуу менен 5 000 сом болуп атат. Бул жакта 5 000 сом деп ылдый акча гана жазылыптыр. 5 000 сомго катталып 30 күн бою 5 000 сомго гана окусаңыздар болот. Сопровождение бүт бардыгы ушунун ичинде, жандуу жолугушуу бардыгы. Так, давайте. Так, разбор деп жазыңыздар, разборго чакырайын сиздерди. Так. Мамиле боюнча разбор алсам жакшы болот эле дейт. Жогоруда үй боюнча деп дагы жазып аткансыздар. Давайте үй боюнча чыгарайлы. Ким разбор боюнча жана үй алам дегендерге разбор жасасаңыз жакшы эле деп бул жактан бир айым жазат деле окудум эле. Ашыкча салмак боюнча жасадык, үй боюнча. Үй боюнча жана мамиле боюнча жасайлы. Так, үй боюнча деген айымды табайын да. Вот кантип үй алам дейт. Так, Аида Турдиева. Давайте Аида Турдиева чыгыңыз. Аида Турдиева. Да, курс трансформация курсуна катталуу боюнча бул жака номерлериңиздерди калтырсаңыздар болот комментарийге. Дароо сиздер менен менеджерлер номериңиздерди комментарийден көрөт да, азыр түз эфирде менеджерлер дагы отурат. Дароо сиздер менен байланышат. Аллергия эмнеден пайда болот? Аллергия деген бул эмне? Биз мындай жашоодо сөзүбүздө деле айтабыз да. Жаман аллергиям чыгарып атат депчи, бирөөнү көргүбүз келбегенде, да, бирөөнү каалабаганда, бирөө ушунчалык ачуубузга тийгенде жаман аллергиям козгоп атат деп ушинтип сүйлөйбүз да. Ушул нерсе эле бул неосознанно сүйлөй беребиз да, сезимсиз байкабайчы. Демек бир нерсени кабыл алган эмессиз, бирөөнү кабыл алган эмессиз. Жок беш. Спасибо. Султан мага сабап келип берчи балам. Так, дагы эмне деген суроо бар. Так, жарашсам жашоом кайра эле ошол эле нерсе болобу деп корком. Жолдошуңуз менен жашасаңызбы? Эгерде коркуп жаткан болсоңуз, да, конечно, кайра эле ошол нерсе болот. Эгерде коркуу болсо, анда коркуу кайра эле ишке ашат. Анын ордуна эмне кылыш керек? Анын ордуна ошол коркуу менен иштеш керек. Анан, конечно, осознанно өзүңүз үйрөнүшүңүз керек. Өзгөрүшүңүз керек. Себеби дегенде, биз өзгөргөн сайын, биздин программаларыбыз өзгөргөн сайын, биздин жаныбыздагы адам өзгөрөт. Мисалы, мен кечеги жакында жолдошума суроо берип атпаймынбы да? Сториске чыгаргам, может көрдүңүздөр, может көргөн жоксуздар. Эгер мурун кандай элең, мен психологияны окуганга чейин кандай элең деп атпаймынбы десем, ушунчалык аябай нервный элем деген деп атпайбы. Азыр чындыгында жолдошум мурун аябай нервный, аябай бакырып, кыйкырып, деп ушинтип балдардын жүрөгүн түшүрүп ушинте берчү да. Жолдошум көбүнчө аябай деле мындай окубайт. Психологияны биз айымдар аябай окуйбуз го күн түн дебей. Мен жолдошум антип деле окубайт. Көбүнчө эркектер антип окуй бербейбиз го биз окшоп, майда чүйдү. Давайте разбор деп жазыңыздар, мен чакырайын сиздерди. Табылдыева Айнура, давайте чыгыңыз. И анан мен аябай окугандан кийин, көбүнчө биз аялдар өзгөргөндөн кийин биздин жолдошубуз эле өзгөрүп баштайт экен да. Эмнеге? Анткени биз аябай иштеп өзүңүзгө каратыңыз, камераңызды өзүңүзгө каратып алыңыз. Өзүбүз менен аябай иштеп эмоциябызды ачабыз да. Биздин эмоциябыз ачылган сайын биздин жолдошторубуз дагы спокойный болуп баштайт да. Мисалы, өлө бук болгондо ыйлап алсак жеңилдеп калабызбы, ошол сыяктуу эле жеңилдеп калат да алар дагычы. Давайте мамиле боюнча Назира Арыспаева чыгыңыз. Үй боюнча эч ким чыкпай жатат. Вот, ошон үчүн айымдар, биз отуруп алып эле күйөөбүздү күнөөлөп, кайненебизди күнөөлөп отура берсек, анда эч качан өзгөрбөйбүз. Жашообуз эч качан өзгөрбөйт. Өзгөрсө дагы өтө
жай өзгөрөт. Ошон үчүн өзү менен биринчи кезек иштешибиз керек. Саламатсызбы? Саламатчылык, саламатсыздар. Атыңыз ким? Назира. Назира айым. Мындан мага сабап келип берчи. Назира айым. Кандай запрос менен чыктыңыз? Мамиле боюнча деп ошо. Кандай мамиле боюнча кандай запросуңуз бар? Эме жолдошум экөөбүз мындай жакшы эле жашайбыз, анан ал мени түшүнбөгөнсүп ушундай эме болуп атат да. Мамилебиз балдар менен мындай менден көп талап коюп атышат. Мисалы кандай талап? Мисалы жанагы өзүм иштейм да айлыкта. Анан ошо айлыгым бар өзүмө кетпей эле ушу үй бүлөмдү багышым керек, күйөөмө беришим керек деп анан ошол айлыгымды эмне кылдың деп ал дагы требовать этет, балдарымды эмне кылдыңыз деп шылса ушундай өзүмө эмете албай эле, акчамды да ашыра албай эле анан мамиледен да түшүнө албай атам да. Жолдошуңуз акча табат да? Жок, жолдошум азыр ооруп калды, анан ооруп калганга байланыштуу үйдө болуп калды да. Эмне болуп ооруп калды? Иштебейт. Ооба, эме башында ооруп аткан бир аз, андан кийин гемодиализге түшүп калды да. Эки бөйрөгү почкасы отказ болуп. Хорошо. Ошондо сиз жалгыз барынбагасыз. Ооба, ошондой болуп калып атат. Анан балдар жардам берет, бирок алардын акчаңарды эмне кылдыңар десем, тияк бияка кетпейм, апа. Ошону да бизден эме кыласызбы, требовать этесизби дегендей кылып ушундай эме коюшат да. Мени эч ким укпай аткан сыяктуу, мындай менден баары талап кылат, бирок мени эч ким укпай аткан сыяктуу болуп, мындай жан дүйнөм кыйналып атат да. Өзүмдү жалгыз сезип атам. Давайте азыр Анан алдыңыздан жолдошуңузду, балдарыңызды көрүп туруп айтыңыз. Эмне деп айткыңыз келип жатат? Биз түз эфирде сактайбыз, түз эфирди YouTube'га киргизебиз, макулсузбу? эмне деп Давайте эмне деп телефонуңуздучу? Назира айым, Назира айым, телефонуңузду алдыңызга мындай эле коюп алганыңыз жакшы да. Колуңузга ушундай кармап эле. алганыңыз элечи да. Давайте терең дем алып демиңизди чыгарыңыз. Болушунча денеңизди баарыңыздар айымдар мамиле боюнча көпчүлүгүбүздө ушундай көйгөй бар. Чындыгында мындай менин өзүмдө дагы болгон. Мен баарыңыздарды аябай жакшы түшүнөм. Бул кантип ушундай кантип болсун дегендер мисалы болушу мүмкүн арабызда. Демек алардын башынан андай нерсе өткөн эмес. Менин башымдан өткөн, ошон үчүн аябай жакшы түшүнөм сизди. Өзгөрткөнгө болот мүмкүн. Терең дем алып демиңизди чыгарыңыз. Болушунча көңүлүңүздү эч жака бурбаганга аракет кылыңыз. Балдарыңызга көңүл бурбаңыз, балдар жүрө берсин. Балдар сизге тоскоолдук кылбайт чындыгында. Азыр алдыңыздан өзүңүздүн жолдошуңузду, балдарыңызды көрүп айтыңыз. Эмне деп айткыңыз келсе, ошол сөздөрдүн баарын айтыңыз. Мен жалгыз силерге бере берип, мисалы чарчадым, мен силерди алым жетпейт, мен өзүмө көңүл бургум келет, мен өзүмө дагы акча ашыргым келет, мен мындай кылып жашагым келет деп бүт эмнени кааласаңыз бүт айтыңыздар, баарыңыздар тең, Мен ошо жалгыз иштеп баардык жоопкерчиликти өзүмө алып жүргөнгө аябай чарчадым. Мен өзүмө жумшагым келет, көптөгөн өзүмө каалаган нерселеримди алгым келет. Мен силерди чоңойттум, окуттум, аракет кылдым колуман келишинче. Өтө көп жоопкерчилик алып алган үчүн өзүм мындай эме кылам, күнөөлүү сезе берем. Мындай ошо силерди кое бергим келет. Силер өзүңөр самостоятельный болуп мындай жашап, самостоятельный мага көз каранды болбой, өзүңөр менен өзүңөр болгонго. Ошо мени мындай мени түшүнсөңөр аябай жакшы болот эле. Ошо Балдарыңыз канча жашта? Балам, улуу балам 27 жашта, экинчи балам 23 жашта. Алар да сизден талап кылат, Алар да менден талап кылат, бирок үйлөнбөй атат да, улуу балам үйлөнбөй атат. Хорошо. Хорошо. Эми балдарыңызды, жолдошторуңуздарды бүт жылдырыңыздар, аркасын караңыздар. На самом деле сиз кимдин жоопкерчилигин алып атасыз ашыкча? Кимдин жоопкерчилигин, кимди көрүп атасыз азыр аркасынан? Апамды.
Аха, апаңызга эмне деп айткыңыз келди? Кандай сезимдер болуп атат, айтыңыз. апама эме чарчадым деп айткым келип атат. Айтыңыз. Апа, мен чарчадым. Ошол апам өзү требовательный болчу да, эмне бизден көп талап, элдин балдары багып атат, силер да бизди бакпайсыңар, мынтпейсиңер депчи. Аха. Да, айтыңыз. Азыр да ошондой кылат да апамчы. Мисалы, элдин балдары тияка алып барат экен, бияка алып барат экен, сен алып барбайсыңбы, мынтпейсиң, мага көп көңүл бурбайсыңбы дейт да. Таарына берет да. Таарыныч боло берет апамда да. Прям апаңызга сүйлөңүз. Апама, Да, сиз талап кылгандан мен ушунчалык алым жетпей кетет, чарчап кетем, жардам бере албайм. Апа, сиз мага көп талап коесуз, мен ошол талаптарыңызды аткара албай чарчап кетем, кыйналып, кысылып кетем. Ошо жок деп айта албай, ошо сиздин талаптарыңызга кээ бирде жооп бере албай калам. Ошодон кыйналып атам. Мага да оор болуп атат. Мындай бир жүк тургансып. Сиз апаңызга эмне бергиңиз келет? Айтыңызчы, эмне бергиңиз келет, бирок бере албайсыз? Ошо апам сыртка саякатка чыккысы келет да, сырткы мамлекеттерге. Айтыңыз, сизди сыртка саякатка чыгаргым келет, бирок чыгара албаганым үчүн өзүмдү сиздин алдыңызда күнөөлүү сезип атам. Апа, сизди сыртка саякатка ошол көп жерлерге алып барганга, ошо сыртка саякатка чыгарткым келет, бирок ошону чыгара албаганга өзүмдү күнөөлүү сезем да. Эмне үчүн апаңыз үчүн жоопкерчиликти өзүңүзгө алып атасыз? Эгерде албасаңыз, кандай болушу мүмкүн? Эмне болушу мүмкүн сизге жакпаган? Апам, мен эң кичүү кызымын да. Баардык эң кичүү кызымын. Анан апам көбүрөөк айтат да, ошо сени көбүрөөк көңүл буруп, сага көп нерсени башка кыздарыма караганда сага көп көңүл бургам, көп нерсе алып бергем деп. Анан ошону Апаңыздын алдында сиз карыз болуп атасыз, карыз болуп атам. Да, айтыңыз, апа, мен сиздин алдыңызда өзүмдү карыз сезип атам. Апа, сиздин астыңызда мен өзүмдү карыз сезип атам. Сиздин алдыңызда өзүмдү жоопкерчиликтүү сезем. Сиз мага көп нерсени алып бергениңиз үчүн. Мен сиздин астыңызга жоопкерчиликтүү сезем. Сиз мага көп жардам бергенсиз, көп ошо нерсени алып бергенсиз, ошон үчүн. Көрдүңүзбү, кайсы учурда биздин жашообузда көп карыздар болот. Анткени ата-энебиз айтат, сен мага карызсың, мен сага бергем, сен мага карызсың, беришиң керек деген, анан биз толтура элдерге карыз болуп баштайбыз. Бул ата-эненин чындап айтканда туура эмес тарбиясы. Болгону эле биздин ата-энебиз өзүнүн ата-энесинен ала албай калган убагында, сүйүү ала албай калган, жетишпей калган, аны бизден өзүбүздүн балдарынан алгысы келет. Эми айтыңыз, апа. Апа, Сиз адашып, өзүңүздүн ата-энеңизден ала албай калган сүйүүнү менден алгыңыз келип жатат. Апа, мен сиздин кызыңызмын. Апа, мен сиздин кызыңызмын. Сиз менин апамсыз. Сиз менин апамсыз. Апа, сизге сүйүүнү Апа, сизге сүйүүнү өзүңүздүн ата-энеңиз берет. Мен сизге бере албайм. Айтчу эле, ата-энем мындай жашачу, тигиндей жашачу, тигини алып берген эмес, мындай болгондо айтчу эле, эмнени айтчу эле? Жок, апам да эң кичүү кызы болуп, анан эркелеп, анан атама эркелечү да, анан атам да көзү өтүп кетти. Ошондон ошо бизге эметип атат да. Айтыңыз, апа, мен сиздин жолдошуңуз эмесмин. Апа, мен сиздин жолдошуңуз эмесмин. Эми апаңыздын жанында жолдошу, өзүнүн ата-энеси турганын көрүңүз. Апаңызга эмне керек болсо, ошол нерсенин баарын өздөрү берип атканын көрөсүз. Ошол жактан алып атканын. Эми айтыңыз, апа. Апа, Мен сиздин ата-энеңиз, жолдошуңуз болсом гана. Апа, мен сиздин ата-энеңиз, жолдошум болсо гана.
Жолдошуңуз болсом гана, жолдошуңуз болсом гана, мен сиздин сүйүүңүздү ала алам деп өзүмдү мен сиздин сүйүүңүздү ала алам деп өзүмдү сиздин алдыңызда сиздин алдыңызда өзүмө чоң жоопкерчилик алып алыптырмын. өзүмө чоң жоопкерчилик алып алыптырмын. Апа, Апа, сиздин жоопкерчилигиңиз апа, биздин жоопкерчилигибиз, сиздин жоопкерчилигиңиз апа, сиздин жоопкерчилигиңиз мага абдан оор болуп жатат. мага абдан оор болуп жатат. Мен көтөрө албай жатам. Мен көтөрө албай жатам. Сиздин жоопкерчилигиңизди Сиздин жоопкерчилигиңизди, өзүңүзгө берем. биздин жоопкерчилигибизди өзүңүзгө берем. Ушундай чувство болот го өмүр бою, апама муну кылышым керек эле, муну кыла албайтам, тигини кылышым керек эле, тигини кыла албайтам деген сайын ал биздин эле сезимдерибиз, апа аны бизге айтып турат, биздин сезимдерибиз, апа бизге жардам берет. Апа деле биздин күзгүбүз. Сизге берем. Апа сиздин жоопкерчилигиңизди сизге берем. Айта берет да, талап кылып элечи. Сиздин жоопкерчилигиңизди апа сизге берем. Ой, ошон үчүн менде жүк болуп эле мындай өзүмдү каршы На самом сезип деле ошол жүктү көтөрө албай атасыз. Айтыңыз, элем. апа мен сиздин жоопкерчилигиңизди сизге берем. Апа, мен сиздин жоопкерчилигиңизди сизге берем. Өзүмдүн жоопкерчилигимди өзүмө алам. Өзүмдүн жоопкерчилигимди өзүмө алам. Прям апанын жоопкерчилигин апага берип атканыңызды, оор жүктү берип атканыңызды сезиңиздер баарыңыздар, э? Бериңиз, полностью өткөрүп бериңиз. Апа, сиздин жоопкерчилигиңизди өзүңүзгө бердим. Сиз апаңыздын жоопкерчилигин алып алган үчүн сиздин ошол эле программаны келип сизге күйөөңүз, сиздин балдарыңыз сизге айта берет. Ал сиздин на самом деле апаңыздын жоопкерчилигин алып алгансыз. Мен мындан ары апа сизге Мен мындан ары апа сизге ыраазычылыгым менен гана кайрылам. ыраазычылыгым менен гана сизге кайрылам. Ыраазы болгонум үчүн мындай апа ушундай апанын кызы болгонум үчүн мен сизге ыраазымын деп жакшы көрүү менен гана жардам берем. Апа, мен сиздин кызыңыз болгонум үчүн ыраазычылык менен мен сизге жардам берем. Биз аяп эмес ата энеге жардам берүү деген биздин илгерки каада салтыбыздан келген. Муну эч ким өзгөртө албайт. Биз ата энеге жардам бергенде эмне деп жардам беребиз? Байкуш ата энем, байкуш күйөөсү жок калды, байкуш пенсиясы мынтип атат, байкуш тиги балдары жардам бербей атат деп мындай нааразычылык менен жардам беребиз. Нет, антип эмес, наоборот. Ушундай апанын кызы болуп төрөлгөнүмө ыраазымын. Ушундай апамдын сүйүүсүнө ыраазымын. Мен апамы аябай жакшы көрөм. Көрсө апам мени ушундай сүйүүмөн чоңойтуптур деп мындай ыраазычылык менен берсеңиз, анда сизге келет. Эгерде байкуш апам мынтип же менде жок болуп атат меңиз бул айлыгыман ашпай калды апам деп жок болсо дагы берип атсаңыз өзүңүздө, анда андан бетер сиз эмне кыласыз? Жоопкерчиликти аласыз дагы, айлыгыңыз дагы жукпайт, береке болбойт, ишиңиз алдыга жылбайт. Хорошо? Ыраазычылык менен бергенге дайыма жардам берсеңиз да ыраазычылык менен бергенге аракет кылыңыз. Хорошо? Ошондон анан сиз апаңызды чет мамлекетке алып бара аласыз. Берең дем алып демиңизди чыгарыңыз, эми күйөөңүз менен балдарыңызды көрүңүз дагы айтыңыз. Жолдошум, балдарым. Жолдошум, балдарым. Мен апамдын жоопкерчилигин өзүмө алып алган үчүн Мен апамдын жоопкерчилигин өзүмө алып алган үчүн силердин алдыңарда дагы өзүмдү жоопкерчиликтүүмүн деп эсептеп жатканыма өкүнөм. өзүмдү жоопкерчиликтүүмүн деп эсептеп жатканыма өкүнөм. Мен ар бириңердин жоопкерчилигиңерди өзүңөргө бердим.
Мен ар бириңердин жоопкерчилигиңерди өзүңөргө бердим. Жолдошум senikini сага бердим. Жолдошум сеникин сага бердим. Балдарым силердикин өзүңөргө бердим. Балдарым силердикин өзүңөргө бердим. Бардыгын өзүнүкүнө бериңиз. Прям таркатып бериңиз. Жолдошум бул сеники. Балдарым бул сеники. Кызым бул сеники. Бүт өз-өзүнө кой бериңиз. Бериңиз дагы. 16 жаштан өйдө балдарыңызды кой бериңиз. Жолдошум мен сени кой бердим деп жолдошуңузду кой бериңиз. Балдарым мен силерди кой бердим деп бардыгын кой бериңиз. Мен баарыңарга ишенем, өзүңөр оокатыңарды кыла аласыңар. Жолдошум мен сеникин бердим, мен сага ишенем, өз оокатың кыла аласың. Балдарым мен сага силерге бердим, өз оокатыңарды кыла аласыңар, мен силерге ишенем. Жолдошуңузду орuyт деп аябай атпайсызбы? Аябаңыз. Анткени жолдошуңуз өзүнө керектүү опытту, өзүнө керек сабакты алып атат. Сыйлаңыз жолдошуңуздун опытын, жолдошуңуздун алып аткан сабагын сыйлаңыз. Ал именно ошол опыт аркылуу балким жашоонун кадырын түшүнүп атат, балким ден соолуктун, балким өзүнүн кадырын түшүнүп атат. Жолдошум, мен сенин тандооңду, сенин башыңдан өтүп жаткан сабагыңды, тажрыйбаңды сыйлайм, урматтайм. Жолдошум сен тандаган башыңан өткөн сабагыңды, тажрыйбаңды сыйлайм. Урматтайм, сыйлайм, сен улуксуң. Жолдошум сен тажрыйбаңды сыйлайм, урматтайм, сен улуксуң. Сен ооруп жатсаң дагы күчтүүсүң. Сен ооруп жатсаң да күчтүүсүң. Сен эркексиң. Сен эркексиң. Мен сага ишенем. Мен сага ишенем. Болду, ар кимди кой бериңиз. Эми өзүңүзгө көңүл буруңуздар. Айымдар баарыбыз өзүбүзгө көңүл бурабыз. Эмне каалап жатасыз азыр? Элдин баарын жоопкерчилигин өзүнө бердиңиз. Эмне каалап атасыз? Өзүмдү өзүм эс алууну каалап атам, эс алууну. Өзүңүзгө эс алууга уруксат бериңиз. Кантип эс алгыңыз келип жатат? Өзүм бир тынч жерге барып, эмеге, негизи Ташкентке барып эс алгым келип атат. Самарканд, Ташкент. Хорошо. Прям Ташкентке барып эс алганыңызды сезиңиз. Эмне сезип атасыз? Рахат, кубаныч. Өзүңүзгө кубанганга уруксат бериңиз. Уруксат бердим. Эми мындан ары Ташкентти фокусировка кыласыз. Өзүңүзгө жакшы нерселерди алып атканды биринчи элестетесиз. Элестеткен сайын сиз жакшы нерсени. Күйөөңүз эмне деп айтып атат, балдарыңыз эмне деп айтып атат, ыраазымын, силерди кой бердим, улуктуңарды кабыл алдым, азаматсыңар, мен силерге ишенем деп кой бересиз. Көзүңүздү ача бериңиз. Фокусуңузду, оюңуздун бардыгын мен чарчадым, мен ая дебейин. Нет, наоборот, мен баарыңарды кой бердим, ыраазымын, силердики өзүңөрдүкү, мен жоопкерчиликти мындан ары силерге албайм, ыраазымын. Ал фокусировка өзүңүз менен өзүңүз эле сүйлөшөсүз. Көзүңүздү ачыңыз. Аларга айтсаңыз түшүнбөйт, аларга айтып кереги жок. Болгону эле өзүңүз отуруп алып эле эртең менен Ташкентке барганыңызды, өзүңүзгө жакшы кийим алганды, жакшы эс алып атканыңызды, уктаганыңызды, ушуларды элестетесиз. Ишенесизби ушул жашоо келет сизге? Анткени менде ошондой жашоо бар азыр. Мен да кайсы бир учурда жанталашып иштеп, жанталашып үйгө келсең күйөөң нааразы, жумушка барсаң партнерың нааразы, ушинтип эле монтип эле неме өрчүмүн чайнала өрчүмүн ар жакка, тияка барсаң деле тебелейт, бияка келсең деле тебелейт. Эмнеге? Анткени мен өзүмдү өзүм тебелечү экенмин да. Ошон үчүн өзүңүз ушинтип жакшы нерсеге фокус кое берсеңиздер эле, ошол жашоо акырындык менен келип баштайт сизге. Анан бир күнү айтат жолдошуңуз: давайте мен мынча акча таптым, жүрчү тияка барып келели. Сиз канчалык жоопкерчиликти алган сайын эмне кылып атасыз? Сиз жолдошуңузду алсыз кылып атасыз. Түшүндүм. Кайсы курска катышкансыз? Мен өзүм эмеге катышкан болушум керек. Жана трансформация. Кайсы потокко? 15-поток болуш керек. Эми көп Окудуңуз болду. деме? Ошо онлайн окуп анан мындай чала эметилип калдым да, ошол убакта иштеп эметип калгам да, бошобой. Түшүнбөй да калган окшойсуз. Анда биринчи келгенде көбүнчө түшүнбөй атып эле кетип калышат. Ооба, Бирок түшүнбөй түшүнүп калгам. иштегендер дагы көп болот. Анда ушул потокко дагы келиңиз сөзсүз түрдө. Себеби мындан кийинки потоктордун баасы мындай болбойт. Сөзү дегенде трансформация башкача форматта чыгат.
Ошон үчүн ушул потокко катышып, окуп, дагы көп нерсени өзгөртүп алыңыз. Хорошо? Ой, рахмат. Аябай жеңилдеп калдым. Сонун Да, мындай өтө сонунбу? бир нерсе зобда бар болчу да, ошо зобумда бар да, ошо кысылып атты эле, Да, азыр ал бошолуп зоб менен иштесе болот. Аны операция кылдырбай туруп эле азыр прям иштеп койсоңуз, трансформация аябай айтылбай калган сөздөрүңүз аябай көп да. Эч кимге ошо айта албаган сөздөрдүн баардыгы бронхит, аллергия, зоб, ошо аллергиядан ошо айткыч акты подавляете, деп. подавляете. Көп нерсе сүйлөй албайсыз. Баарын өзүңүз ичиңизге беките бересиз да. Ошо Хорошо? рахмат. Ыраазымын. Рахмат сизге. Жакшы туруңуз. Рахмат. Канайында кандай болду? Сиздердики да бөлүшүңүздөр. Ким эмне болду? Кимде кандай сезимдер болду? Комментарийде бөлүшүп жазыңыздар. Мен сиздерге жооп берем. Багыт берейин да. Анан, конечно, ушундай эле сезимдер менен иштеш үчүн сиздер азыр айтып жатышыңыздар мүмкүн. Эми ушинтип койсо эле эмне өзгөрүп кетмек беле дешиңиздер мүмкүн. Да, именно ушинткенден анан биздин сезимдерибиз өзгөрүп баштайт. Жан дүйнөбүздө тынчтык келип баштайт. Өзүбүзгө эс алганга уруксат берип баштайбыз. Айрыкча айымдар, ой, мырзалар деле ошондой. Анан акырындык менен бизде мүмкүнчүлүктөр акырындык менен өзгөрүп башталат да, анан жашообузга келет. Себеби дегенде мен өзүм ошондой жашоого келе алдым, айымдар. Ишенесиздерби? Ишенсеңиздер ишениңиздер, ишенбесеңиздер ишенбеңиздер, но мен ошондой жашоого келдим. Сиздер дагы келе аласыздар. Мен сиздерге ошол сиздерге жардам берген билимди берем. Сиздердин тандооңуздар. Өзгөрөм, мен жашоомду өзгөртөм. Ушул жашоодон чыгам, болду, мен ушундай кыйналганымды, өзүмдү кыйнаганымды токтотом. Мен ушундай жашоону баштайм десеңиздер, да, пожалуйста, анда 1 ноябрдан баштап трансформация курсунда чогуу иштесеңиздер болот. Да, аялзаттын баарында окшош проблема дейт. Мен жолдошум айтып жатып ыйладым дейт. Мага жакты. Мен титиреп кеттим. Сол жагым чымырап, белимен өйдө. Сол жагым деп атпайсызбы? Демек, да, сиздики дагы апанын жоопкерчилиги болгон. Ыйладым, демек, да, молодцы, ыйлаганыңыздар жакшы. Эмнеге эстей беришет дейт. Эсне беришет. Себеби дегенде, биз практика жасап жатканда мээ аябай биз дем албай коебуз да. Ошол учурда мээге эмне керек болот? Кислород керек болот да, анан мээ каршылык көрсөтүп баштайт. Ошондо анан уйкубуз келет. Байкайсыздарбы? Кээде практикага отурганда эле уктап калышат кейбирлерчи. Эмнеге? Анткени мээ каршылык көрсөткөн учурда резко автоматически уктатып коет. Укмуш атат мээ деген. Мен көп практикаларды, көп сабактарды окугам да. Даже муздак жерге кирип алып да уктап калган учурларым көп болгон. Ойлобойсуң да ал жерде. Так мындай учурда муздак жерде отурсаң, уктасаң, уктамак үчүн отурсаң ооруп каласың го. Мен түнү отуруп, таң атканда ойгончумун да. Уже жумушка кетип аткандачы. Бирок üşөбөйсүң дагы да, таң каласың. Ушунчалык мээ бизди ушунчалык коргойт. Ошон үчүн мээ дайыма бизге каршылык көрсөтүп турат. Кулагым шуулдап чыкты, эмне болуп жатат дейт. Көбүрөөк терең дем алып, демиңиздерди чыгарып, суудан көбүрөөк ичиңиздер. Мен кайненемди такыр кечире албайм, келинди бөлүп сүйлөй берет. Кайненебиз келинди бөлгөнү, демек сиз кайын журтуңузду өзүңүз кабыл албагандыктан биз өзүбүз кайын журтум, ата журтум деп бөлө берген үчүн кабыл албайт. Биздин чөйрөбүз, кайнеңиз сиздеги эле программаны көрсөтөт. Сиз өзүңүз биринчи кезекте бөлгөнүңүздү токтотушуңуз керек. Сиз кайын журтуңузду өзүңүздүн тегиңиздин бир бөлүгү деп кабыл алышыңыз керек. Кайын тег, ата тег депчи. Анткени сиздин балдарыңыз именно ошол эки тегдин бириккени болуп атпайбы да? Ошон үчүн сизден башталган нерсе. Кече айттыңыз, машина бар болсо деле бир жерге жөө барам. Бул эмнеден дейт. Машина бар болсо деле бир жерге жөө барам. Бул эмнеден? Демек, аны мен билбейм. Балки машинаңыз болсо уялып жаткандырсыз. Эмне үчүн жөө барасыз? Жөө барган максатыңыз эмне? Эл машинасы бар экен деп айтат дебесин дешиңиз мүмкүн да. Дайыма шея моруйт, остеохондроз. Шея тоже бул дагы подавленная эмоция, көп жоопкерчилик алган. Вот азыр биз айым менен жоопкерчилик алганда элестетиңиз, көп жүктү көтөргөндө биз мынтип калабыз, анан шея ошондон ооруйт. Ал жакта деген нервная система подавляться этилет. Энергетически да биз көп жүктү алганда, анан биз
биздин моюндарыбыз, белдерибиз ооруп баштайт, ашыкча жүк алып алабыз да, биз жоопкерчиликти алып алабыз. Азыркы айым айткан азыркы айым менен жасаган практика дагы именно ошо бел, моюн ооруганга тиешелүү. Мен өтө ыраазымын аткан айым эженин бардык сабактарын окуп 200 градуска жашоом өзгөрдү. Чексиз ыраазымын дейт айым. Жазгүл айым азаматсыз. Мен да апамдын жоопкерчилигин өзүнө бердим, балдарымдын жоопкерчилигин өздөрүнүн ыраазычылыгы менен бердим да. Малатсы, азаматсыздар. Так, мага жакты дейт. Мен өзүмдү бирөөлөргө салыштыра берем, эмнеге менин жолдошум өлө кызганчак, анан эч жака алып барбайт дейт. Эмне үчүн жолдошторубуз бизди кызгана берет? Анткени бизде бизди кызганган сайын биздин подсознаниябыз сүйүнөт да. Мен жолдошума келе экеймин депчи. Ал бир. Экинчиси, жолдошубуз өзүнүн апасын жоготкондон корккон программасы менен жашаганда дагы бизди кызгана берет. То есть бизди жоготкондон коркот да, на самом деле апасын жоготкондон коркушат. Ошон үчүн биз жолдошубуздун ордуна, апасынын ордуна болгондо биз иерархияда биринчи практикада иштейбиз. Жолдошубуздун иерархиясы менен ошондо жолдошубуз өзүнүн ордуна апасынын атасын атаң апам биякта деп ошол жака коюшубуз керек. Анан бир жака алып барбаганы именно ошол сизди жоготкондон коркот. Коркуу менен иштешиңиз керек. Сиз өзүңүзгө мен керекмин деген программа менен иштеш керек. Мен бир туугандарымдын ордуна разбор алса болобу дейт. Бир туугандын ордуна. Нет, бир тууганыңызга разбор сиз ала албайсыз, только бир тууганыңыз өзү алышы керек. Анткени ар бир адамдын өзүнүн чечими, өзүнүн жашоо жолу бар да. Баш ооруган эмнеден? Подавленность эмоциялар боюнча 1 ноябрда ретрит болот. Ал жакта биз именно ошо баш ооруу, максат, акча, кредит, баардык максаттар менен иштешебиз. Ошол 1 ноябрдагы ретритке келсеңиздер болот. Күндө түштөн кийин тамагымды ичишип жөтө элем. Эмнеге айтылбаган сөздөрүңүздөр бар. Биз айтып атпайбызбы, ретрит эмнеге керек? Ретрит именно ошол айтылбаган сөздөрдү айтып, сүйлөп, бул жакта подавленный эмоцияларды чыгарабыз. И ошондон анан биздин тамагыбыз ооруганы токтойт, ооруганыбыз токтойт, анан максаттарыбыз да оңой аткарылып баштайт. Ушуга чейин анча-мынча психологияларды окуп келдим эле. Сиздин курстарга катталгандан бери чындыгы психологду таптым деп кубанып жатам, дейт Айсулуу айым. Да, азаматсыз, рахмат. Чындыгында бул жакта аябай терең методика. Бул методика менен 1870-жылдары австриялык психолог, невролог, психоаналитик Зигмунд Фрейд деген психолог, невролог, врач оорулуу адамдар менен иштеген. Анан ушундай психоанализдин жардамы менен, бул көбүрөөк психоанализ жардам берип келген, аябай бир дагы врачтардын алы жетпеген ооруларды айыктырган. Ошол эле методика мына бүгүнкү күндө өнүгүп отуруп, азыркы учурда бардык кандай талаптар болсо дагы азыр бул психоанализ менен расстановканы бириктирип туруп, анан экөөнү бир методика кылып түзгөн. Наталья Шунова ушул методиканын жардамы менен чындыгында аябай көп адамдарга жардам бере алабыз. Да, жардам бере албаган учурлар дагы болот. Эмнеге? Анткени ал адамдар өздөрү чыныгы каалоосу ал болбогондо жардам бере албай калган учурларыбыз болот. Но 70-80% окуучулар результатка жетет. Андыктан бул психология эле көпчүлүгүңүздөр ойлошуңуздар мүмкүн, бул кандай көз ачыктык, анан бул кандай ширк, анан эмне дегендерди да мындай ишенбестик болуп жаткан болушу мүмкүн. Бирок мен азыркы учурда Москвада да психоанализ боюнча окуйм. Ал жакта да биз именно психоанализ боюнча көптөгөн чоң билимдерди алып жатам. Ал жактан да Кыргызстандан дагы алып жатам билимдерди именно психология боюнча. Чынын айтканда Кыргызстанда психология аябай өнүгүп жаткан учур. Эгерде жүрөгүңүздөргө ушунчалык жагып жаткан болсо, сиздер дагы окуп, психологияны кызыгып, келечектеги Кыргызстандын аң сезимдүү болушуна, коомдун аң сезимдүү болушуна именно психолог болуп дагы салымыңызды кошсоңуздар болот. Бирок ал үчүн именно ушундай кичинекей болсо да курстардан окуп, түшүнүк алып,
жагабы, мага жакпайт, өзүңүздөр сынап, өзүңүздөр чоң результат жараткан мага окшоп. Анан бул иштейт экен деп анан башкаларга жардам берип, окуп, билим алып, күчтүү психолог болуп чыксаңыздар дагы болот. Бул аябай келечеги аябай көп чоң да. Мен да балдарымдын, жолдошумдун жоопкерчилигин өздөрүнө бердим, азаматсыз. Аллергия оорусунан айыккан бизде окуучуларыбыз аябай көп. Именно трансформация курсунан келип, аллергиядан айыккан көп окуучуларыбыз бар. Ал үчүн, конечно, өзүңүз менен психологиялык жактан да аябай терең иштешиңиздер керек. Өт органым иштебейт, тамак сиңирбейт. Бул боюнча сиз трансформация курсуна келсеңиз, ал жактан диагностика жасаганды үйрөтөм. Жана кураторлор менен да диагностика жасап иштейсиздер. Ошол жактан диагностика кылсаңыз болот. Диагностика деген, мисалы мен бүгүн айымдар менен иштеп жатып, сүйлөшүп атып эле болдорун таап иштеп атпаймынбы да? Сиздер дагы ошондой болдоруңуздарды таап, фигуралардын жардамы менен жасаганды үйрөнүңүздөр. Ошон үчүн албетте трансформация курсуна сиздерди чакырам. Кичинекей жаштык эле кыз кезиңде изнасилование болгон дейт. Болгон, ошол адамды азыр көрсөм кол салгым келет, бычак сайгым келет дейт. Сиз канчалык 3-4 класс кезиңизде да сиз канчалык ошол болду эстеген сайын ошончолук өзүңүздү эле кыйнай бересиз. Ал адамды жазалайм деген сайын чындап келгенде өзүңүздү эле жазалай бересиз, кыйнала бересиз да. Анын ордуна лучше иштеп, аябай боль менен иштеп, ошол адам менен иштеп, ошол учур менен иштеп, лучше ал адамды кое берип салганыңыз жакшы. Эмнеге анткени биздин чөйрөбүз дайыма биздин күлкүбүз экенин эч качан унутпашыбыз керек. Себеби дегенде изнасилование да бул биздин тактильное болуп атпайбы, именно тийүү болуп атпайбы да, биздин денебизге тийип атышат, насилие прям кармалап атышпайбы да, сексуалдык жактан дагы насилие да. Бул чындап келгенде өзүбүздүн ата энебизден ушундай тактильная любовь жетпей калганда, мындай тийүү, кучактоо, балдарды кучактабайбыз да, бизди кучакташкан эмес да. Вот ошондой сүйүү жетпегенде анан балдардын подсознательно биз ошол адамдарды өзүбүзгө тартабыз, анан алар келет, кучактайт бизди, өбөт, прям кээде сексуалдык жакка чейин барышат да. Вот ошон үчүн на самом деле ал сиздин өзүңүздүн бойлуңуз, ал адамдыкы эмес. Биз канчалык өзүбүздүн бойлубузду кабыл албаган сайын ошончолук бизге ошол биздеги болду кабыл алганга адамдар келет да, бизге больно кыла беришет да. Анын ордуна азыр тем более бул методикалар өнүгүп атпайбы да. Лучше иштеп, ал адамдарды кой берип, анын ордуна жакшы жашоону алдыбызга койгонуңуз жакшы. Эмнеге анткени сиз ошол адамдын сизге жасаган сексуалдык насилиесин кабыл алып иштеп койбосоңуз, эртең ушул эле болду сиз балдарга берип салабыз да, биз ошонусу жаман. Ушул боюнча түрктөрдүн «Другая жизнь» деген киносу бар да. На самом деле биз көп учурда өзүбүздүн жашообуз менен жашабайбыз. Биринчиден, ата эненин сүйүүсү да жетпей калган болушу мүмкүн. Экинчиден, биздин тегибизде ушундай насилиеге учураган айымдар болсо дагы, биз алардын жашоосун кайталай беребиз да. Бул лоялдуулук деп коет муну да. Өзүбүз неосознанно кайталай беребиз. Ошон үчүн айымдар, силерге айтарым, бул болду өмүр бою жүрөгүңөрдө сактап, кыйнап, өзүңөрдү мамиледен кыйналасыңар. Мамиледе күйөөңөр сыйлабайт, сүйбөйт. Анан айтабыз, күйөөм мынтип, күйөөм тигинтип. На самом деле мен деген насилие болгонмун, мен деген күнөөлүү сезим бар деп өзүбүздү кабыл албаган үчүн бизди күйөөбүздү кабыл албай кыйналып беребиз да. Ошон үчүн айымдар лучше өзүңүздөр менен, болдор менен иштеп туруп, мамилени оңдогонго, балдарга жакшы жашоо бергенге, жакшы акчалар тапканга, жакшы жашоодо жашаганга, жараткандын бизге берген жакшы мүмкүнчүлүктөрүн алып, бактылуу өмүр сүргөнгө ниет кылсаңыздар болот. И буга, конечно, ошол трансформация курсу, талдоо чебери курстарыбыз, ретриттер, булардын баардыгы именно ошол биздеги болдорду иштеп, арылып, анан жакшы жашоого жеткенге арналган курстар. Себеби дегенде мына бүгүнкү күнгө чейин мен өзүм менен иштедим, айымдар менен иштеп келе жатам, мырзалар менен иштешип келе жатабыз. Кудайга шүгүр. Мен мындай кыздар менен да аябай көп иштегенмин. Практикамда биринчи болгондо кандай гана практикалар менен иштебедим да, канчалаган жылдар бою зордукталган кыздар менен иштеген жокмун да. Психологдун жумушу оңой дейсиздерби?
Мен алардын бойлдорун угуп алып өзүм ооруп калган учурларым аябай көп болгондо элестетип келет. Прям бизде кыргыздарда эркектерибиз мындай тигиндей деп неме кыла беребиз го. Нет, бизде аябай көп мындай учурлар, өгөй атасы зордуктаган учурлар, бир туугандары зордуктагандар, эми Кудай сактасын, аябай көп. Бирок ошол бойлдордун баардыгы менен иштеп, жашоолорун жакшы жака өзгөрткөндөр дагы аябай көп. Ошон үчүн айымдар, иштеңиздер, окуңуздар, билим сиздерге жардам берет. Мен билем мунучу. Оң бут ата менен иштешиңиз керек. Да, ретритке жана курска катталуу боюнча номерлерди комментарийге калтыра бериңиздер. Ичим түйүлө берет, ооруй берет дейт. Трансформация курсун бул жактан көрсөңүздөр болот. Мен бул жака чыгарып коем. 1 ай бою болот трансформация курсу. Жана трансформация курсуна катталуу боюнча дагы реквизиттер ичим түйүлө берет, белим ооруй берет дейт. Ичиңиздин түйүлө бергени, белиңиздин ооруганы бул жашоодо көп нерсени кабыл албайбыз, ыраазы болбойбуз, нааразы боло беребиз да. Көптөгөн жүктөрдү алып жашайбыз, жогоруда биз практикалар жасаганда көрүп атасыздар да. Анан ичиңиздердин түйүлө берген ошол көп нерсени айтпай, сүйлөбөй, чыгарбай жүрө бергенде да именно ошондон түйүлөт. Баардыгынын тең психологиялык причинасы бар, баары менен тең иштесе болот. Псориаз 10 жылдан бери бар, кетирсе болот. Бизде псориаздан айыккан айымдар болгон, трансформация курсуна келип, псориаз менен иштеп айыккан адамдар бар. Айтсаңыз болот, эгерде, конечно, сиз кааласаңыз. Азыр ар бир айылга психолог керек дейт. Азаматсыз, рахмат. Саламатсызбы жеке, менин жолдошум мени укмак турган, көргүсү келбейт. Мен сүйлөсөм эле сөгүнүп, ушунчалык жаман көрөт. Не кылсам болот? Демек, сиз өзүңүздү кабыл албайсыз. Өзүңүздү кабыл албаган кандайдыр бир эмоционалдык жактан өзүңүздү баскан, кандайдыр бир болуңуз болушу мүмкүн. Боль. Эгерде биз айымдар өзүбүздү кабыл албасак, өзүбүздү сүйбөсөк, биздин жолдошторубуз дагы бизди кабыл албайт, сүйбөйт. Жолдоштор бизди көрсөтүп берет. Жолдошторубуз күнөөлүү эмес. Биздин өзүбүздө айымдар, мырзалар. Ушундай сөздөрдү айтып эле өзгөрүү мүмкүнбү? Эч ишене албай жатам. Бул сөздөрдү айтып өзгөрбөйсүз. Биз именно практика жасап атпайбызбы да? Сезимдериңиз өзгөрөт. Мисалы, сиз түз эфирге чыга турган болсоңуз да, биз айымдар менен иштегенде башында ыйлап, больно атам, монтотам деп келип анан практика жасагандан кийин кадимкидей жеңилдеп сонун болуп калдым деп атпайбызбы да? Вот именно ошол биздин сезимдерибиз өзгөргөн сайын биздин жашообуз өзгөрөт. Мисалы, сиз сөз биздин жашообузду өзгөртөт. Ишенесизби ошого? Байкаңыз. Мисалы, жолдошуңуз сизге жумуштан келип туруп, аябай сөгүнүп, нааразы болуп, мынтпейсиң, тигинтпейсиң, муну кылбайсың, эмнеге мынттың, тигинтиң деп аябай сүйлөнүп келди. Сизде кандай сезим пайда болот? Аябай маанайыңыз түшөт, ыйлаңыз келет, капа болосуз, аныңыз дальше барат дагы күйөөңүзгө айта албасаңыз, кыйкырып, бакырып, балдарыңызды урасыз, урушасыз, эртеси жумушка баргыңыз келбейт, жалкоолуп баштайсыз, каалабайсыз, лең башталат. Все, караңыз, бир эле жолдошуңуздун айткан 2-3 сөзүнөн эле сиз канчалаган нерсени кыйратып баштадыңыз. Эгерде жолдошуңуз жумуштан келди, айтып атат: ой, молодцы, кандай сонун, менин жаным, мен бүгүн ушундай сонун нерселерди жасадым, мен сени жакшы көрөм деп сизге белек кылбаса дагы, келип жакшы сөздөрдү айтып, маанайы сонун болуп көтөрүлүп, менин жаным деп аябай жакшы сөздөрдү айтып, колдоп, кучактап, эркелетип, балдарыңызды жакшы сөз айтса, сиздин маанаңыз эмне болот? Жолдошуңуз сизге жакшы сөздөрдү айткан үчүн сиз ошол эле маанайды кайра передавать этесиз. Каяка? Балдарыңызды жакшы көрүп баштайсыз, жаным себебі сизди жакшы көрүп да жолдошуңуз да. И ошону сиз кайра жолдошуңузга бересиз, балдарыңызга бересиз. Эртеси прям эрте туруп алып үйдүн баарын жыйнайбыз, тамак кылабыз, чуркан бойдон жумушка барып бүтүрүп, прям монтуп келебиз. Сөз биздин жашообузду өзгөртөт. Сөздөн башталат. Сенин колуңдан келбейт, мен сага ишенбейм деп койсо, ата энебиз кичинекей кезибизде. Дейбиз да, ошол ата энебиздин айткан ишенбейм, сенин колуңан келбейт, сен эч ким адам болбойсуң деп койду. Все. Ошол сөз менен сиз 30-40 жыл бою күрөшөсүз. Эгер азаматсыңыз, сенин колуңан келет, мен ишенем, сенде баары жакшы болот десе, сиз ошол сөздү өмүр бою, ошол ата энеңиздин айткан бир сөзү менен сиз өмүр бою сизге эмне ошол сөз эле сизге эмне болуп берет? Түркүк болуп берет.
Инсулин резистентность эмнеден болот эжеке. Инсулин подавленность. Өзүңүздүн эмоцияңызды чыгарбайсыз, айтпай сүйлөбөйсүз. Тренажерду жасаган сайын биринчи фигура папам келет, бирок абдан ойлуу болот дейт. Папаңыз ойлуу болгондо сизде кандай сезимдер болуп атат? Ошол сезимдериңизге көңүл бурушуңуз керек. Психологдорго дагы психолог керек деген чынбы? Конечно, албетте чын, да, обязательно керек. Мен өзүм психологмун, бирок мен өзүмдүн дагы личный психологум бар. Личный психологума чоң суммадагы акчаларды төлөйм, ага постоянно барып турам, ал менен дагы постоянно иштеп турам. Өзүмдүн да түрдүү көйгөйлөрүм болуп калган учурда өзүм менен иштей калам. Алым жетпей баратса психологума кайрылам. Постоянно психолог деле адам. Тем более ал канчалаган адамдардын көйгөйү менен, канчалаган адамдардын болдору менен иштегенде биз дагы элестеткиле, силердин канчалаган болдоруңарды алабыз. И анын баардыгын кайра биз, конечно, өзүбүздүн жашообузга алып кетпейбиз, но биз дагы өзүбүздүн жашообуздагы максаттарыбызга, түрдүү көйгөйлөрүбүз болуп калганда иштешип турабыз. Обязательно керек. Мен муну мойнума алам, конечно. Психологко психолог керек, врачка врач керек, молдого молдо керек деген сөз да. Бесплодиянын психосоматикасы бул түрдүү аябай көп. Ал жакта иерархия бузулган болушу мүмкүн. Мисалы сексуалдык зомбулуктар болушу мүмкүн төрөбөсө да. Апасын кабыл албашы мүмкүн, апасына болгон таарынычы болушу мүмкүн, эркектерди кабыл албаган болушу мүмкүн, эркектерди кабыл албагандан кийин эркектерден келип аткан сперманы тем более кабыл албайт да. Вот ошол сыяктуу эле матка. Матка эгерде зордукталгандан бойло алса, тоже кабыл албайт. Причиналар аябай көп болот. Балдарымы абысыным жөнөтпөй жатат. Балдарыңызды эмне үчүн абысыныңыз жөнөтпөй жатат? Сиз өзүңүздүн балдарыңызга өзүңүз ээ боло албайсызбы? Значит, сиздин эмоцияңыз жабык. Меники дегенди билишиңиз керек. Это моё деген практика берилет. Эгерде трансформация курсуна бирок кылсаңыздар, ал жакта дароо миллиондук практикалар берилет. Ошол жакта меники дегенди иштейсиз. Колуңуздан мисалы кичинекейден алып кел оюнчукту бер, иниңе бер, муну буга бер, кошунанын кызы уят деп колубуздан алып коюп көнүп калган, ошон үчүн дагы деле колубуздан алдырып келе беребиз. Биз таарынышып кеткен элек дейт. Таарынышып кетсең, анда күнөөлүү сезимдер менен иштешиңиз керек. Көзүм тартышып, давлениям түшүп турат, бирок башым оорубайт, слабый. Диагностика жасашыңыз керек. Трансформацияга келиңиз, өзүңүздү кантип кабыл алабыз? Трансформацияга келиңиз, караңыз, баардыгыңыздардын сурооңуздар трансформацияга жооп бере алат. Эмне үчүн кабыл албай жатасыз? Балким сизди ата энеңиз кабыл алган эмес, ата энеңиз сиз каалаган сөздү айткан эмес да. Биз дайыма ата энебиздин сөзү менен карайбыз өзүбүзгө. Менин жолдошум бир кызына жакшы сүйлөйт, жакшы мамиле жасайт, экинчи кызына жаман катык мамиле жасайт. Эмнеге? Жолдошуңуз балким экинчи кызынын аркасында балким апасын көрүп аткандыр, кимдир бирөөнү кабыл ала албай жаткандыр, балким сиз коргоп жаткандырсыз кызыңызды, экинчи кызыңызды. Атаңыз сизге кандай мамиле кылчу эле? Көп нерсе бар да. Мен бул жактан мындай кылыш керек деп айта албайм да сизге. Мен жолдошум менен жыныстык катнашты сөз кылганда эле оң жак турбам ооруп баштайт. Ал эмнеден? Оң жак турбада деген көбүнчө атанын алдында биз, мисалы биз атабыз уул күткөн болушу мүмкүн, же атабыздын алдында жолдошубуз менен жыныстык мамиле кылганыбыз үчүн өзүбүздү күнөөлүү сезишибиз мүмкүн. Атам көрсө уят депчи. Вот сексуалдуулугуңузду өзүңүздүкүн кабыл албаганда ошондой болот. Оң көзүм 4 айдан бери тартыла берет дейт. Диагностика жасаш керек. Мен даярданып атам, мечтама бирок баштай албай атам. Тоскоолдукту табышыңыз керек. Мен ичкима бир менеджер байланышып коесуздарбы? Мен азыркы учурда абдан оор учур болуп жатат. Мага байланышып койсоңуздар айтмакмын сураныч дейт. Ороз Мамат кызы Жипаргулай менен байланышып коюңуздар менеджерлер. Мен сиз айткандай эле жолдошум мени ошентип урушуп нааразы боло берет, ушунчалык чарчап кеттим. Да, сиз өзүңүздү кабыл алышыңыз керек. Өзүңүздүн кандайдыр кабыл албаган нерсеңиз бар.
Мен акыркы күндөрү бүт адамдарга таарынып кыжаалат болуп жүрөм. Таарынуу менен трансформация курсунда иштесеңиз болот. Кантип эмоция чыгарабыз? 1 ноябрда боло турган ретритке келсеңиз эмоцияңызды мен по полной программе кантип чыгарганды айтып берем. Кураторлар иштешет. Же трансформация курсуна келсеңиз кантип эмоция менен иштегенди көрсөтөбүз. Азыр түз эфирден көрсөтүүгө мүмкүн эмес. Менин такыр боюмда болбой жатат эмнеге? Болбой жатат. Ал эмнеден болот? Азыр аябай көп врачка бардым. Алар төрөйсүң деп коет, бирок результат жок. Психосоматика, психология у вас подсознание не позволяет, сиздин боюңузда болгонго сиздин подсознанияңыз негедир бир нерсени кой бербей жатат. Ошол жактан табыш керек. Азыркы учурда психология жардам бере алат, эгерде, конечно, сиз кааласаңыз. Азаматсыздар айымдар, аябай көп суроолор бар экен. Ушул суроолор боюнча баарына жооп бере турган биздин трансформация курсубуз бар, иштейт. Сиздерге айтарым, биринчи кезекте жоопкерчиликти өзүңүздөргө алыңыздар. Мен ушундай жашоону каалайм, мен ушинтип жашоомду өзгөртөм, мен ушундай болом, мен эс алган айым болом, мен өзүмдү сүйөм, мен өзүмдү ушундай каалайм, мен ушундай жашоодо жашайм деп келсеңиздер, ошондой жашоого Кудайым буюрса акырындык менен жетесиздер. Трансформация курсу сиздердин жашооңуздардын, жаңы жашооңуздардын биринчи кадамы боло алат. Ошондуктан жаңы жашооңуздарга биринчи кадам коюуну кааласаңыздар, трансформация курсунда 1 ноябрда мен сиздерди күтөм. Мени менен чогуу болгонуңуздар үчүн ыраазымын. Жакшы туруңуздар менен барыңыздарды жакшы көрөм.